Жетиген мектеп лицейи адабий окуу сабагы 3-класс Карыбаева Ыкыбал 1-сабак. Саламатсыңарбы балдар? Өз эне тилиң жөнүндө ырларды билесиңерби? Ар бир улуттун өзүнүн эне тили болобу? Демек бүгүнкү өтүлө турган темабыз кандай болушу мүмкүн? Сабактын темасы эне тилим, эне сүтүм. Сабактын максаты: биринчи, текстти окуп, анын мазмунун түшүнүшөт. Түшүнгөндөрүн адабий тилде мазмундуу ыраттуу айтып бере алат. Кепке жатууга жөндөмдүүлүктөрү артат. Эс тутумдар бекемделет, ой жүгүртүп, өз оюн көркөм так айтууга көнүгөт. Эне тилдин улуулугун баалашып, бири-бири менен ынтымактуу болууга калыптанышат. Биз өтүлгөн 3-чейректин аягында өтүлгөн темалар боюнча үй ташымаларды сурап алайлы. Биринчи, жаздын келиши менен айлана чөйрө кандай болуп калат экен? Экинчи, жаз мезгилинде кайсы майрамдарды майрамдайт экенбиз? Үчүнчү, чарбактын жаралышына адамдын кандай салымы бар экен? Төртүнчү, үзүлбөй калган гүлдөр бактылуубу же үзүлгөн гүлдөр бактылуубу? Ушул берилген суроолорго туура жооп жазгыла. Биз азыр мүнөттүк дене көнүгүү жасоо үйрөнөлү. Тоголок топ меники, тобум менин тоголок. Топ тоголок болбосо, анда ал сенин тобуң. Демек ушул ырдагы берилген сөздөр боюнча силер алардын мимикасын жасоо менен аткарасыңар. Азаматсыңар. Эне тилим, эне сүтүм. Текстти туура түшүнүп окуу. Бардыгыңар карандашыңарды алып китебиңерге үңүлгүлө. Демек, ар бир улуттун өзүнүн тили, каада салты болот эмеспи? Сенин эң жакын адамың энең, анткени ал сага ак сүтүн берип, алды элек чоңойткон. Адегенде апа деп тилиң чыгып, эң алгачкы сөздү энеңден үйрөнгөнсүң. Эне тили эне сүтү менен кошо каныңа сиңген. Эне тилди жакшы билгениң, энеңди жана элиңди сыйлагандыгың. Эне тилсиз эл болбойт. Элди эл кылган, өзүнчө улут катары таанытып турган анын тили. Ошондуктан сен сүйлөгөн тил эне тили деп аталат. Элдин тарыхы, маданияты, салт санаасы, үрп адаты, каада салты, келечеги да эне тили менен байланыштуу. Сенин эне тилиң кыргыз тили. Сен адегенде өзүңдүн эне тилиңди жакшылап үйрөн. Ошондо гана сен элиңди кадырлай билесиң. Мүмкүн дагы көптөгөн тилдерди үйрөнөсүң. Мунун өзү сенин чексиз байлыгың. Ооба балдар, эне тилин сүйүү атуулук парз, улуттук сыймык. Кыргыздар сөз сүйгөн эл болгон. Сен анын бир урпагы катары ошол сөздүн кудуретин түшүнүп, баалап, өзүңдөн кийинки муунга калтырышың керек. Ал үчүн сенин башка милдетиң өз эне тилиңди мыктылап бил. Дайыма эне тилиң менен сыймыктанып, кыргызча таза көрктүү сүйлөгүлө. Силер сүрөттү көрүп тургандай, бул сүрөттө Байдылда Сарногоев. Байдылда Сарногоев бул акын. Ал 1932 Талас районуна караштуу Будённовка айылында туулган. 1951 Фрунзе шаарындагы No 5-орто мектепти, 1956 Москва шаарындагы Горький атындагы Адабият институтун бүтүргөн. Мен силерге ушул эне тилин жакшы бил деген Байдылда Сарногоевдин ырын окуп беремин. Тоо инженер Молдобек дайым сүйлөйт орусча, привет деп кол берет, тааныштары жолукса. Агроном дүйшө да же орусча так билбейт, кыштакта туулуп өссө да кыргызчалап аз сүйлөйт. Бассаң турсаң эрте кеч байкалардын балдарын, аталары келсе кез, папалашат ар дайым. Орус тили жылдызда, биздин улуу заманда, бирок кыргызча сүйлөбөсө жаманда. Эне тилин билбеген эси жогун аныктайт, эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт. Мынакей бала, сүрөттү көрүп турасыңар. Мынакей биринчи жолу силер апаңарды апа деп өз эне тилиңерди үйрөнүп алдыңар. Дүйнө жүзүндө бардык өлкөлөрдө ар биринин өзүнүн эне тили бар.
ар бири өз эне тилинде сүйлөшөт. Кыргыз эли үчүн эң ыйык Ала тоо, кыргыз эли үчүн эң ыйык Манас, кыргыз эли үчүн эң ыйык Боз үй, кыргыз эли үчүн эң ыйык Ак калпак Акыл эжек, кыргыз эли үчүн эң ыйык эне тилим. Биз азыр ушул жумушчу тептерибиздин 41 бетин ачып, ушул көнүгүүлөр аркылуу биз бышыктоо иретинде көнүгүүлөрдү иштейбиз. Эмне үчүн кыргыз тили биздин эне тилибиз деп айтылат экен? Өз оюңду жаз. Тексттен алынган үзүндүнүн маанисин чечмелеп жаз. Эне тилин жакшы бил, ырымда калтырылган сөздөрдү толуктап жазгыла. Көркөм окууга машык кыла. Эне тилин сүйбөгөн элин сүйүп жарытпайт дегендин маанисин кандай түшүндүң? Өз оюңду билдир. Эне тилиңде таза сүйлөй албай, орусча же башка тилдин сөздөрүн кошуп сүйлөө туурабы? Силер кандай ойлойсуңар? Тарыхы, маданияты, эне тили, үрп адаты да, каада салты элдин менен салт санасы, келечеги байланыштуу деген сөздөр берилген. Ушул сөздөрдү силер окуу китебиңерди пайдаланып, берилген сөздөрдү колдонуп сүйлөм түзгүлө. Түздүңөрбү? Азаматсыңар. Кана анда ушул сүйлөмдүн жообун текшерип көрөлүчү. Элдин тарыхы, маданияты, салт санасы, үрп адаты, каада салты, келечеги да эне тили менен байланыштуу. Демек ушул туура жазган сүйлөмүңөрдү мага жөнөтөсүңөр. Үйгө тапшырма. Ырдан өзүңө жаккан саптарды жаттап, эсиңерге түйүп алгыла. Жумушчу дептердеги тапшырманы аткаргыла. Текстти окуп, 6-8 сүйлөмдөн турган эссе жазгыла. Саламатта калгыла балдар.